Ескертип коеюнчу. Атыңыздарды эле айтып, анан айылыңыздарды айтып коюңуздарчы. Мен жазып алайын, кийин сурап турганга губернатордон, акимден менде бул жерде жазылып калып калат да. Атыңыздарды, анан айылыңыздарды эле. Иштеген жериңер, анан тарыхыңарды айтып атып эле 30 секундуңарды жоготуп коесуңар да. Ошон үчүн мен баланча атым, баланча айылдан келдим деп эле анан маселени айтып бериңиз. Угулуу айта бериңиз. Биз Миңкуш айыл аймагына караштуу Өрнөк айылынан келдик. Абижар уулу Бактыбек. Биздин маселебиз жер маселеси менен келдик. Бизде ушул айылыбыз тоо арасында жайгашкандыгына байланыштуу жерлер аябай тар, айыл ичинде турак салган жер жок. Ошого байланыштуу биздин айылга кире бериште түндүк түштүк альтернатив жолдун жээгинде Бир Калпак деген участка бар, Жумгалта кой чарбасынын запастагы жайыт жери. Ал жерде эч кандай бак дарак өспөйт, айыл чарбага да иштетилбейт, сугарылбайт. Кайракы жер, боп-боз шоок өскөн жер. Биз ошол жерди трансформация кылып, айыл элине, жаштарга турак жасалганга уруксат бериле деп канча жылдан бери бийликке кайрылып келатабыз. Райондук, жергиликтүү эч чечпей келатат. Түшүнүктүү. Ушул эле сурооңузбу же дагы? Ушул маселени өзүңүз карап, жеке көзүңүзгө алып жооп берейин, буга жооп даяр азыр. Болдубу? Дагы бар суроо. Айтыңыз анда экинчи. Кийинки маселе ушул жергиликтүү бийликтин деңгээлинде эле маселе, айла жок сизге айтышка туура келип атат. 2006 жылдары биздин Өрнөк айылында таза суу системасы курулган. Ошондон бери дээрлик 19-20 жылдын жүзү болду. Толук кандуу суу айылга жетпейт. Жайында чыкса кышында жок, кышында чыкса жайында жок. Дээрлик суу жок кесе деп айтсак болот. Акыркы 5 жылдан бери жыл сайын ремонт болуп келатат. Миллиондогон акча берилет. Бирок ремонтто эч жыйынтык жок. Таза суу кирип атат Миңкушка. Проект кетип атат. Биздин Өрнөк айылында урматтуу губернатор, мен айтып алайын. Эч жыйынтык жок. Мына сиз айткан Арис 2 жыл мурун барып ремонт кылып кеткен. Аристин койгон турбасынан бир тамчы суу тамбай турат азыр. Анан аны биздин жергиликтүү бийлик кандай кылып өткөрүп алды бизге түшүнүксүз. Таза суу маселесинде бир карап көзөмөлгө алып берсеңиз, үчүнчү маселе жарыктандыруу маселеси. Биздин айыл толук кандуу жарыктандыруу менен камсыздалган убагында 3-4 жыл мурун. Аябай сүйүнүп олтурсак, бир ай өтпөй шамал болду эле 30% темирден тургузулган столба шамалга көмкөрөсө жүгүндү бүт баары. Ошондон бери жарыктандыруу маселеси жатат. Кулаган столба кулаган бойдон, чубалган зым чубалган бойдон жолдун жээгинде чачылып жатат линия. Ошону карап койгон, көзөмөлдө койгон, жазаган бир жергиликтүү бийлик. Түшүнүктүү болду, эми мен жооп берейин. Так, турак жай салганга Бактыбек мырза Миңкуш айылынан дедиңиз, Миңкушка караштуу. Өрнөк айылынан. Турак жай салуу боюнча биз азыр эми мурда билесиңер, 7 облустун борборуна Бишкек менен Ош шаарына куруп атканбыз. Азыр аяктын баарын токтоттук дагы биз райондун, анан жанагы 33 кичи шаарлардын айылдардын ичине кирип атабыз эми. Антпесек айылдарда кезекке тургандар аябай көп экен дагы, чыдамы кетип, уже мына 5 жыл болду биздин ошо мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишин баштаганыбызга. Шаарларда обеспечивать этип жарым-жартылай бүтүп калдык, айылдарыбыз чыдабай баратат. Ошон үчүн мына сиздердин айылга да жетебиз. Азыр эле мына акимдин кабинетинде сөз болду эле бул. Мен тапшырма бердим, бул жерде 2 гектар жери бар экен, 2 гектар жери райцентриңарда. Ал жерге ошо 5 кабаттуу, 9 кабаттуу эми жердин эмесине жараша көрөбүз, кыртышына жараша. Анан бул айылды эске алып койгула, мен контролдоп турам, түшүндүңөр, жанагы жерди трансформация кылып туруп, буларга дагы силерге дагы бир 3 кабат болобу, 5 кабат болобу, ошондой кылып үйлөрдү салып берели да. Ато азыр силерге мисалы айылыңарда бир 500 киши турган болсо кезекте, ошо сиз айтып аткан жерди бөлүштүрүп келгенде 50 эле кишиге тийип калат. Калган 450-сү жерсиз калат. 10 жыл, 20 жылдап дагы мындан кийин дагы өсөт элибиз. Жаштарыбыз пайда болот, аларга дагы жер керек болот. Ошон үчүн биз мындай туура карай эмес, бийикке кетели деп мен 5 жылдан бери кыйкырып келатамын. Азыр мына Зардалыга бардык, Зардалыга. Мына ушул айылдарда Алайга Гүлчөгө башталып атат. Аякка 9 этаж салсак болот экен, мына Гүлчө. Гүлчө аякта билесиңер, тоонун арасында Алай, Чоң Алай деген жерлерди. Мына ошол жерге бардык эли сүйүнүп, эң сонун болот. 9 этаж болсо да ушул жерге кирели. Баары бир жерибиз жок болгондо эмне кылабыз? Этажда жашашыбыз керек экен деп бала чакалары бир короодо 2-ден 3-төн жашап аткан үй бүлөлөр бар экен. Мына мен өткөндө барып көрүп келдим дагы, тапшырманы берип келгенмин. Мына азыр 9 этаж үй башталып атат мынакей. 2,5 гектар жер беле, 3 гектар жер болуш керек эле. 3 гектар жерге мынакей. Ал жерге биз 3000 адамды батырабыз. Айгент мындай бөлүп берип койсок, бир 50 үй бүлө кирип алат эле, бөлүп алат эле ошол жерди. Түшүндүңүз, Бактыбек мырза. Ошон үчүн ар бир айылдагы, райондун борборундагы, анан кичи шаардагылар туура түшүнгүлө, жок мен жер там салам дебей, макул болуп, жакшынакай өмүр бою диги ичинде бардыгы жылуу, суусу ичинде жашай турган кылып салып берели. Болду, мындан ары баягы жер бөлүштүрүүнү жок кылалы. Жер бөлүп
бөлүштүрүүнү билесиздер, 90-жылдардан кийин бардыгыбыз баягы бөлүп алганбызда үлүш деп кармап жатабыз азыр. Анан анын баарын азыр кайра алам деп алып мен үй салып берем же жерге бөлүштүрүп берем десе чыр чыгат. Мисалы аксакалдын 1 гектар жери болсо биз мындан алабыз десек бербейсиз, туурабы же бересизби? Вот видите, мынакей ошондой. Ошон үчүн Тошто баягы өзүбүздүн айыл өкмөткө тиешелүү ФПСтин жери болобу, башка жери болобу, ошо жерди бөлүп кимге үй керек болсо ошону бийиктикке салып берип кетели. Уктуңуз, сөзсүз. Могу 2 гектар жер менен кошо ошол айылдыкындагы мага немесин алып келсеңиз, чындап эле баягы кайракы жерби ушундай трансформация кылалы да, а жерге дагы баштата аланда. Түшүнүктүү, Так, неме боюнча? Таза суу боюнча. Таза суу боюнча, бул боюнча эми баягы 5 жылда бүт баарын республика боюнча камсыз кылып ийиш кыйын экен. Ар бир жыл сайын канча бир 30дан айылды кылып келатабыз, 30га чейин. Садыр Кожоевич, уруксат берсеңиз. 40 ушундай. Негизи өрнөк айыл боюнча биз маалымат бар. Ал боюнча биз эле диагностика кылып, өзүңүз билесиз, мурунку жылдары ушул сарамжалды пайдаланбай калган. Анан Миңкуш айыл аймагы боюнча мындай көрүнүш көп жерде эле бар. Салып берилет, анан бир убакыттан кийин жакшы иштебей калат. Ал жерде башкаруу боюнча дагы маселе бар. Ошону азыр таза суу долбоорунун алкагында ушу башкарууга дагы өзүбүз дагы жардам берелик, кирелик деп диагностика кылып атабыз. Бул көзөмөлдө. Бул эми мындай да башкаруу. Мурдатан проблема болгону арис деп коюп туруп келип туруп эле ал акчаны алып келет. Мына мынчасы грант, мынчасы болсо кредит дейт дагы, келет дагы, анан биздин жергиликтүү бийлик менен жеп жүрүшкөн да. Мисалы 100 соткалык турба коюлчу жерге 80 коюп коет. Анан чалабыла дагы бир демесинен экономдойт, ошентип жеп келген. 3 жылдан бери мен азыр тапшырма бергенмин прокуратурага, текшергиле баарын тең деп. Кимдер жеген болсо ошолорду кустургула. Калган мындан аркы салганым болсо качественно салсын. Салбаса бизге кереги жок ал акчанын, өзүбүз бүтүрөбүз. 5 жылда болбосо 10 жылда бүтүрөбүз деген тапшырманы бергенмин. Ошон үчүн жанагы жарыктандыруу проблемасы деле ошондой болуп келген. Буга чейин жеп коюшчу, анан үстүнөн эч ким контролдо болгондон кийин ошо бойдон эле жабылуу аяк, жабылуу бойдон калып келген. Биз азыр андайлардын бардыгын текшерип, канчага жасалган, канчага жасалыш керек эле, ортодо канчасын жеген деп текшертип атабыз да бардык органдарды. Текшерип аткан органдарда дагы азыр деле коррупция жоюла элек. Акырын мына көрмөксөн болоюн, мынчаны бере кой деп туруп алып аткандар дагы бар. Бирок четинен андайларды да тазалап кармап атабыз. Бунун баарын эми барып баягы көч бара түзөлөт дегендей, пара алгандар дагы бара жок болот. Вакцинация келбеди беле? Кылдыңарбы вакцинация? Кылган жок, биз акчасын төлөп сайдырып атабыз, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Бир жетекчи басып барып малың кандай, алың кандай малчы деп койгон жок. Азыр дагы ийне сайып жайлоодо жүрөбүз. Азыр жооп берсин. Садыр Кожоевич, вакцинация боюнча сиздин тапшырмаңыз менен вакцинаны алып келип туруп таратып бергенбиз. Кээ бирки жерлерде мал жайлоого чыгып кеткен жерде баягы жеке ветеринарлар жетпей калган учурлар, сигналдар келип атат. Бирок вакцинаны биз бекер берип атабыз. Азыр эми бул жигит айткан боюнча мен азыр чыккандан кийин дагы бир изучать этип карап чыгалып, негизи вакцинация боюнча баягы мал ооруган деп, ылаң болгон деп туруп вакцинация жеткирип бергенбиз. Вакцина бекер. Азыр эми ушу жерлерде айыл, кээ бирки айылдарда баягы жеке ветеринарлар мамлекеттик болбогон үчүн кээде баш бербей ушундай маселе болуп атат да. Анын үстүнө реформанын үстүндө иштеп атабыз. Жеке ветеринарлардын баары жогун мамлекеттик кылалы деп. Бир суроо да. Силер ошо жеке ветеринарларга да берип туруп бекер кылгыла дедиңер беле вакцинацияны? Вакцина бекер, алар өзүнүн кызматын алат. 50 сомдон 200 сомго чейин. Услугасын алар жеке тарапта. Биздин эмелер жетпейби? Өзүнүн ветеринарлары жетпейт. 1200-дөн 1500-гө чейин жеке ветеринарлар бар. Ошолор вакцинация кылышат. Ошолорду башкарууда маселе болуп, бул жигит айткандай эле ошолор жеткирбей койгон учурлар. Центр жакта төлөп атасыз сиз ошондо бир вакцинацияга, бир укол. Сага шарпка дагы төлөйбүз, жазында шарпка дагы төлөдүк. 100 канча бирдеме сомдон төлөдүк. Бир калазат ага төлөдүк. Бруцеллезга каршы сайда ага төлөдүм. Анан малыңда бруцеллез жокпу деп 12-13 үйдөн кан алды, ага да төлөдүм. Мына биздин айыл бүт ошентип төлөдү. Баарына 150 сом төлөдүм. 100 сомдон 100 сом общий баарын бириктирип бир төлөдүм. Ошондо баарын бириктирип 150 сом төлөп атасызбы? 150 сомдон 100 сомдон алышты. Бир эмеге, бир уколго. Бир уйга. Жок, түшүндүм. Ал ар бир башканан ар бир уколго деп атат. Ошондо силер 50 сомдон коюп бердиңер беле аларга? Биз жок, алар услуганы алар өзлөрү коет, жеке тарап болгон үчүн. Баягы мисалы үчүн 50 километр болсо 200 сом коюшу мүмкүн, алысыраак жерге. Жакыныраак айылдын ичинде болсо 50 сом, 100 сом алат. Анан жайытка чыгып кеткен учурларда жайытка
алысыраак болгон үчүн кымбатыраак алган учурлар бар. Эми ошол жеке тараптарды, жеке ветеринарларды мамлекеттик кылалы деп атабыз. Кийин мамлекеттик кылсак, ошондо баягы 50 сомдон ашпайт го ошондо. 50 сомдон ашпайт, ошондо бизде толук көзөмөл болот, ушундай сигналдарды түзө алабыз да. Азыр токтоп тургуну. Бир укол канчадан алып келдик биз ошондо? Где-то жалпы республика боюнча бир 5-6 миллион доллар корот да, туура? Ооба. Ошондо канчадан айланды бир укол? Эгерде тиги бала услугага эмес, уколго кошуп төлөсө канчадан төлөйт эле? Укол негизи 9 ооруга, Саножевич, биз бекер беребиз. Аны биз сатып алганыбыз биз канча сатып болду? алганыбыз Бекерди 100 сомдон. 100 сомдон дейм. Ар бир укол 100 сомдон сатып алды. Бир вакцина. 100 Анан сомдон эми ал сатып жер алды. Услугасы менен болсо 150 сом болот. 150 сом. Эми азыр ошолор жеке тараптарды өкмөткө алсак, биз эле өзү ошол кызматты көрсөтөбүз, ошол эле 150 сом. Айтасыңар, неге? Күчүбүз жетпейт абы жемде. Негизи бюджетте оордук келет деп 1 миллиард 135 миллион сом ошолордун содержаниясына кетет, зарплатасы кетет деп. Анан ошону пайтапына киргизели деп туруп, аны алгандан кийин алардын түйүнө да машиналарды алып берип, же болбосо баягындай желмаяндарды алып берүү биздин долбоорубуз бар. Анан ошонун үстүндө иштеп атабыз. Жакын арада аны сизге киргизебиз. Хорошо, мындай кылганда, эми быйыл дагы 5 ай калды да жылдын аягына чейин. 1-январдан баштап анда алгыла. 1 миллиард, 1,5 миллиард бюджет үчүн көп деле оордук келбейт алар. Жарайт. Алгыла дагы ошо өзүңөр карагыла багып. Жеке ветеринар деген болбосун, мамлекеттин күчү жеткенден кийин карагыла да өзүңөр. Жарайт. Рахмат. Экинчи микрофон. Саламатсыздарбы? Мен Байзак айылынан Кенжешова Жидегүл. Менин көйгөйүм ушу 3 томоной жетим бала бар. Өзүңүз айттыңыз эле, жетимдерди аябай карайбыз, жетимдерге жардам беребиз деп. Мен ушул жетим балдарга сизге далай жолу кат жаздым, бир да жооп алган жокмун. Касмалиев деген эме жооп берип атты, ал Нарынга жиберип атты. Нарын биздин Чаекке жиберип атты, Чаек айыл өкмөтүнө жиберип атты. Ошончо жылдан бери ушул балдарга жер да ала албайм, эчтеке ала албайм. Анан кийин тиги Сиз жер алам деп жиберип аттыңызбы катты? Же жардам сураппы? Жер бериңиз деп, үй салганга жер бериңиз деп сурап жүрдүм. Жетим балдарга томоной үчөө тең, ата энеси жок. Кымдайдан бери кичүүсү 1,5 жашында баккан. Сиз багып алдыңыз беле жана? Мен багып алгам. Кызымды кочу күйөө балам да кайтыш болуп, кызым да кайтыш болуп калган. Ошо кички 1 жаш 3 айында баккам. Азыр ал балдар улуусу 20га чыкты, университетте жанагы Националдык университетте физкультура факультетинде окуп атат, 2-курс. Ал бала квартирада турат. Алган пенсиясы 7000 сом. Ушу 7000 сом жетеби ошо балага? Керек болсо мен майга, чайга муктаж эмесмин, көмүргө да муктаж эмесмин. Ушул баланын үй жайына муктажмын. Болду, Жидегүл айым деген Байзак айылынан деп жаз. Ушу сиздерден сураган. Азыр токтоп туруңуз, жаз. Бишкектен студент болсо 1 комнат квартираны кезексиз бергенге мен эмем укугум бар. Ушул жайдын үйүнө берип койгондой. Анан сизге чоң рахмат. Анан экинчи көйгөйүм, бул бизде бала бакча бар. Байзак айылы абдан жакшы чоң бала бакчада салынган. 3 бригадага бөлүнөбүз да. Ошондо экинчи бригадада эскете тиги Жумабекова Зейнеп деген илгертен бери эжейибиз бир мектепти садик кылып баласынын атына курган. Ошол садигибиз азыр ремонт жок, эскилиги жетип кулаганы турат. Ушуга бир көңүл буруп койсоңуз, ушу эки эле маселем бар. Аны биз карайлы. Жергиликтүү бийлик карайт аны бала. Үчүнчү микрофон. Кийинки микрофон. Саламатсыз, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мен сизди ушу жалпы залда отурган Жумгал районунун тургундарынын атынан, жеке өзүмдүн атынан ушул Жумгал районуна Нарын областынын ичине биринчи. Атыңызды, айылыңызды айтып койсоңуз. Атым Бакаев Темирбек, Чаек айылында. Темирбек, атыңарды эле айтсаңар. Ошол Нарын областынын ичинен Жумгал районунда биринчи жолу келип, ушул баардык жерде болгондой, ушу биздин райондогу суроо талаптарын, көйгөйлөрүн укканы келип отурганга чын дилимден, чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Элдин атынан, өзүмдүн атынан. Эми сизге белгилүү бир эле суроо. Эки суроо бар, анын бирөөсү негизи ушул бу жерде биздин губернатор аким катышып отурат, бирок мурунтан бери айтылып келген менен көпчүлүк ушу Советтер Союзу тарагандан бери эле ушу Жумгал жергесинде могу райондордо айылдар ар жакта болгондуктан бизде кыштын катар мезгили 5 айга чейин болот. Ошо кыштын ызгарды суугунда, жайдын ысык саратанында баардык райондордон көпчүлүктөрүндө бар, бирок биздин Жумгал районунда ошончо жылдан бери бир да кичинекей автобекет же автовокзал курула элек. Жүргүнчүлөр келип, атайын отуручу эне бала, кары картаң, инвалидтер ошол заманбап ошондой автовокзал чоң болбосо да кичине автобекет ушу Жумгал районуна курулса жакшы болот эле.
Основной талап ушу болуп атат. Азырынча бизде ошо республикалык масштабта жана облустук райондордун ичинде каттамдарга жүргөн маршруттар ар кайсы жактан жөнөп, жол коопсуздугуна дагы көп тоскоолдук кылып атат. Атайын бөлүнгөн парковкалар, жөнөтү жайлар жок. Данный момент ушу Жумгал районунун айыл өкмөтүнүн жанынан кетип атат. Азыр бир мүнөт мен сурап алайынчы. Неге бул райцентрде автовокзал жок? Илгерки автовокзал жокпу? Илгерки автовокзал болгон бул жерде, бирок абалы начар болчу. Ал жердин ордуна биз тон куруп атабыз, бузуп. Анан ордун жылдырдык, азыр долбоорун даярдап бюджетке сунуштап атабыз. Садыр Ожоевич, азыр типовой кылып биз жазап бардык жерлерге куруп келе атпайбызбы? Ошондой болуп эле бияка дагы эмдиги жылга киргизели деген пландарыбыз бар. Жакшы. Түшүндүңүз да, вокзал түшөт бияканда. Мен бүт республика боюнча тапшырма бергем, 3 жыл болду. Бардык райцентрларга, шаарларга, облустун борборлоруна автовокзалдарды куруп, илгеркидей ошо автовокзалдан автовокзалга каттай тургандай кылып маршруттар жасап атабыз. Бу жерде биздин губернатор Аким Жангелди отурат. Негизи кыш мезгили узакка созулуп 5 ай болуп, ошо отопительный сезон бүткөндөн кийин көпчүлүк айылдын тургундары, Ночай айылдын аймактары газ баллондорун колдонушат да. Кыска маселени Газ айтсаңыз. менен жүрүп калды да. Ошон үчүн ушу райондун центринде бир газ Заправка. заправка жок, станция стационарный жок дегенде. Ушул маселени да бир карап койсоңуз деген сунуш. Биз сүйлөшүп атабыз. Келечекте карап. Өткөндө да айттым. Рахмат. 4-үнчү микрофон. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, эми биздин экономикабыздын өсүшү, өлкөбүздүн мындай бир жакшы жакка нугалганын азыр жогоруда айтып өттүңүз. Биз ошондон пайдаланып сизге ушул Чаек айыл өкмөтүнө караштуу ушул 3 айылбыз. Жумгалда эң чоң калк ушу 20 миңге жакын ушул Чаек айыл өкмөтү түзөт да. Ошол жаштардын атынан сизге бир кайрылат элек да. Ушу сизден суранышты да жаштар. Бизде ушул жергиликтүү бюджеттен 1 миллион сом акча каражат бөлүп берип туруп, ушул жабык футзал куруу боюнча долбоору 74 миллион сом наркын түскөн жерибиз менен бүт даяр турат, Садыр Нуркожоевич. Ошону азыр сырттагы өзүңүзгө тиешелүү службаңыздарга тапшырдым. Наркы менен немесин долбоорун. Ушул 74 миллион эми биздин район жосо область көтөрө албайбы? Өткөндө айтсам кичине кабыл алуудан кичине мындай эметип коюшту. Ушуну бир республикалык бюджетке кабыл алып, ушуну бир ишке ашырып берсеңиз. Долбоорубуз, жерибиз бүт даяр турат. Эми өзүңүз да спорт сүйгөн адамсыз. Түшүнүктүү. Азыр жанакы футзал боюнча жана полялар салынып келип атпайбы? Барбы бул жерге салынды беле? Майда ачык бар. Жалпы Ачык, ошо ачык салындыбы? жалпы азыр жалпы 48 неме поле салып берип атасыз. Область боюнча. Анын ичинде Жумгалда да бар. Чаектин борборунда бул Чаекте канча бар? 2-3. Чаекте именно бул жерде жок, Чаектин жанындагы айылда бар. Футболдук полеси жок, айыл калган жок областьта. Бүт баарын салып берип атасыз. Жалпы 48. Жок, мен бул борборду, рай борборду сурап атам. Борбордо жок, мурда бар болчу. Садыр Ожоевич, уруксат берсеңиз. Салын элекпи? Садыр Ожоевич, уруксат берсеңиз, бияка айтып аткан маселе бул закрытого типа спорт комплекси деп атат. Наркы 74 миллион биз ПСДен алганбыз. Эмдиги жылкыга курулушка киргизген. Мен киргизгиле, мен эми баягы тактап атам да жөн эле ар бир айылга салып келатабыз да, ошон үчүн бул рай борбордо Чаекте жокпу деп. Значит, бар экен да, салынат экен да дагы. Эмдиги жылкыга салынат. Болду, макул. Рахмат. Сизге сунушум, акыркы убактарда биздин бир эле Кыргызстан мамлекетинде эмес, бүт дүйнөдө ушул сууга суу, ичүүчү суу таңсыктыгы жаралып келатат. Ошол себептен урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушу жерлерде ар бир айылдарда жанагы суткалык сууга сууну жөнгө салуу майда БСРлерди көбөйтүүнү ушуну бир Аны 5 жылдан бери эле уже мына жасап келатабыз. 110, 106 беле канча эле? 106 БСР, БДРларды республика боюнча пландап койгонбуз. Анын бир 20-30дайын бүтүрдүк. Алдыда келе жаткан дагы бир 3-5 жылдын ичинде 106-ны салабыз, ошондо бүтүндөй республика боюнча проблема болбойт. Чүйдө, Алайда, Чаткалда, Нарында дегендей. Түшүнүңүз, 106 БСР салып атабыз, БДР БСРлар. 2 жыл долбоорлоого кетти, 21-22 жылы. 23 жылдан баштадыкпы ошондо? 22-нин аягы 23-төн баштадык. Болду, аны көтөрбөй эле койсоңор болот, эгерде дагы ким көтөрөм дей турган болсо. Убакыт. Рахмат. 1-чи микрофон. Айтып коюңуз, кыска айтсаңыз маселени эле.
мына мен ушу 5 созуптан бери ушу депутат болуп эмгектенип келатам, Садыр Нуркожоевич. Ошол депутаттардын бир аксакал депутат катары сизден суранам. Биздин Көкөй айылында бир гектар 30 сотук жерде бир паркыбыз бар. Бүгүнкү күндө ал жерге адам эмес, айван мал кирүү коркунучу бар. Анткени 50 жыл мурун тигилген бактар азыр шамалда башылдый сынып түшкөндүгү кооптуу болуп турат. Ушуну реконструкцияга алуу боюнча долбоорубуз даяр, ушуну бир Теңиртоо фондусуна, Нарын областтык Теңиртоо фондусуна бир кабыл алдырып берсеңиз. Автандилке аны айтпадыңыз беле. Кийинки жылы карап берелди өтүп белек. Аны айыл өкмөт менен сүйлөшүп атабыз. Аны эмкиде карап беребиз. Рахмат. Айыл өкмөт, аким, губернатор үчөөңөр чечүү маселе да. Жарайт. Кеңешип чечип койгула. Мен Түгөлсай айылынын тургунумун, Элис кызы Кылымкан. Мен сизге кайрылуумдун себеби акыйкат, адилеттүүлүк издеп келе отурам. Ушул жылдын 9 апрелинде Артыкбай уулу Миржан аттуу адам унааны мас абалына катуу ылдамдыкта айдап баратып, Бишкек Тоору-Карч жолунун Балыкчы шаарына жетпей Куаку ашуусунан жардан ыла ала салып кеткен. Ошо машинанын ичинде жүргүнчү болуп бара жаткан менин жолдошум оор жаракат алып кара куш мээсине доо кеткен, ооз омурткасы арты тарабы сынган, жүлүнүнө доо кеткен. Ошонун негизинде каза болду. Мен биз деген арыз жазып кайрылганбыз, кылмыш иши козгогон. Кылмыш иши козголуп, тергөөчү аны 10 күнгө камайт. 10 күнгө камап суроогу бүтүп баратканына байланыштуу тергөөчү сотко өтүнмө жөнөтөт, узартып берүүсүн өтүнөм деп. Ал сот болсо Балыкчы шаарынын судьясы Мамаев ал баланы үй камагына чыгарып жүрөт 22-июнда күнү кече. Ал деген сиздин чыгарган, жакында эле чыгарган кабыл алган мыйзамыңызды эске албастан, анткени мас абалдын айдаган айдоочуларды катуу тартипте жазалоону боюнча мыйзам кирипсиз го. Ошону эске алган жок, өлүм фактысын эске алган жок. Ал водитель мас абалында кетип барат. Водитель мас абалында экен. Мен жолдошум артта уктап келаттыр. Ушул райондун, ушул айылдан чыккан эле Бишкек шаарыначы Кочкордон токтоп, водитель ичимдик алып ичип бараттыр. Жанындагы күбөсү айтып берип атат. Ошол экинин баарын эске албастан. Азыр эми токтоп туруңуз. Экинчи тарап тугалы. Кана экинчи тарап айткылачы. Чынында эле ушундайбы? Саламатсыздарбы? Болгон окуябы бул, мас болгон окуябы? Саламатсыздарбы, Садыр Нуркожоевич, саламатсыздар, урматтуу Жумгал район элдери. Бул действительно болгон окуя. ДТП орун алган, Ысык көл областынын аймагында болгон, тергөө жүргүзүлүп, тергөө сотко өткөрүлүп берилген. Анан сотто болгон окуяны бул чоң кыз айтып берип атат. Азыр токтоп туруңуз. Сиз ошондо действительно ичкенби, ичип алып кетип Действительно баратканбы? ошол эми такталган бар. Анда мыйзам чегинде жооп берсин. Ичип алып айдаган, ичип алып адам тебелеп кеткендерге биз мыйзам чыгарганбыз, катаалдатканбыз да. Анткени ичип алып айдап авария кылгандар аябай көбөйүп кеткендиктен ошондой мыйзам кабыл алганбыз. Мыйзамга баш ийиш керек. Контролдогула, карагыла. Түшүнүктүү. Бул сиздин ишиңиз. Сот барбы бул жерде? Жогорку соттун төрагасына орун басабыз. Мен көзөмөлгө алам, сиз жыйындан кийин мага жыйындан кийин жолугуңуз, катаалдатып мыйзам кандай болсо ошондой аткарганга мажбурлагыла баарын. Жарайт. Рахмат. Түшүнүктүү. Жок, бүт элек. Менин жолдошум 25 жашта гана, ортобузда 3 бала бар. Мен жашай турган жерим жок, квартирада калдым. Алынса аз келгенсип, сот деген аны үй камагына чыгарып өтпөй, ал бала деген жөн бала эмес экен. Бишкек шаарынын Ленинский району сотунда бейбаштык беренеси менен соттолуп да жүрүптүр. Аны биз деген иши издеп жүрүп, соттун артынан чуркап жүрүп, камасак 10 күнгө эле камалды. Кайра үй камагына чыгарып да адилеттүү. Болду, мына көзөмөлгө алат жогорку сот. Мен өзүм да жазып алдым, мынакей көзөмөлгө алабыз биз. Экинчи микрофон. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мен Куш айылынан Жыпара. Суу берүү ишканасынын жетекчимин. Бизде мындай бир көйгөй болуп атат, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Эсиңизде болсо 24-жылы 2-июлда Кыргыз Теплоэнерго деген ишкана реорганизация болгон. Жылуулук берүүчү ишкана. Ал жерде 22 мекеме жылуулук берүүчү мекеме болчу, 23-чү мекеме биз суу берүүчү мекеме болчубуз да. Бизге 96-жылы, 2012-жылы, 2018-жылдары 96 жылдан бери 2018 жылга чейин 4 жолу токтом кабыл алып, республикалык бюджеттен биздин суу берүүчү ишкана каржыланып келген. 51 адам иштейт. Мен Кушты билесиздер, радиус обслуживание аябай чоң эмес, 3 жыл мурун барбадыңыз беле. Анан ошондо 345-чи токтомдун негизинде реорганизация болгондо Кыргыз Теплоэнерго ошол жерге 2-пунктуна жылуулук берүүчү гана ишканалар деп жазып койгонда ал жергечи,
А биз көмүскөдө калып калганбыз таптакырчы. Аны ошонун шаар менен эле биз муниципальный ишкана болдук. Биз эмне үчүн жылуулук берүү ишканасынын составында элек? Себеби дегенде биз тиричилик тейлөө ишканасы Кыргыз Теплоэнерго башында 40 жыл коммун союз болчу. Ошонун преемственный катары ошол аркылуу келатып, анан Кыргыз Теплоэнергодон 21 миллионго каржыланып, анан элди ичүүчү таза суу менен, анан агындуу суу менен мусорлор чыгарып, чарбабызды кылчубуз. Минкуш эли өтө оор шартта жашайт билесиз. Бирок ошол эки Кыргыз Теплоэнерго реорганизация болгондон бери 22 жылуулук берүүчү мекеме тескеме менен субсидия алып атышат. Биз республиканский бюджеттен алган акчабыз болсо 2 жылдан бери кыйналыштабыз. Ошол учурда бизге өзүнчө токтом чыгыш керек болчу. Бүгүнкү күндө сизден жардам сураймын. Былтыр биз 6 июндун 10-унда распоряжение чыкты 21 миллионго депчи. Аны тиги обл администрациянын өкүлчүлүгү долбоор берип тескемеге чыгып 21 миллионду 10 июнда алганбыз. Быйылкы жылы түшүнүктүү кыскараак болсун, жооп бериңиз. Нургожоевич, финансы министрлиги бул кат жүзүндө кайрылган, эсебин чыгарышкан тескеме чыкты. Бүгүн комитет менен жогорку кеңеш менен макулдашылат. Төлөп беребиз. Компенсация берилет. Болду. Берилет экен да, мына уктуңуз да жообун. Келечи. Көңүл бөлүп койсоңуз, бул жылуулук ишканаларына теңелип тескеме чыгып атат бизгечи. А мен сизден суранам, мурункудай эле бизге токтом чыгарып бериңиздер депчи. Аны биз жылга эле мына бүгүн 6 айга чейин акча элекпиз. 14 000 сом айлык алабыз. 6900 сом акылат, ага высокогорьяны баарын кошкондо 14 000 сом болот. Айлык акыбызды карап биз 18 жылдан бери айлык акы көбөйтө элек биздечи. Анан түшмөндүү түшүктү аткарат балдардын барысычы. Жооп берип болачы менфин. Бул Садыр Нургожоевич, жыл сайын эле жылуулуктар мекемелери тескеменин негизинде субсидия алышат булар, жылуулуктун айырмасын. Анан буларды эле ошол эле учурда тескеменин негизинде алып жүрүшөт да. Булар токтомго киргизип бергиле деп атат. Эми токтомду карап көрсөк болот чогуу. Биз менен. Карап көргүлө айырмасы жок экен да. Тескеме менен бересиңби, токтом менен бересиңби? Баары бир берет экенсиң да. Үчүнчү микрофон. Мен Көкөй айылынан Асанкожоева Гүлбара. Мен жеке көйгөйүм өзүмдүн. 20 жылдан бери жерим чечилбейт, 50 сотук жер. Мисамын түрүндө соттун чечими менен китебим жасылган. Ал мисамы жок эле, бирөө соттун чечими жок эле, эчтекеси жок эле, мисамы жок, китеби жок. Госрегистрде каттоодо өтпөгөн бирөө эле пайдаланып жүрөт. Сот органдарына эле кайрыгыла деп коет. Сот органдары кайра айланып келип эле жумгалга жиберип атат. Жумгал чечкен жери жок, нарынга жиберет. Нарын болсо өндүрүш токтолсун деп бияка жиберет. Туптура 20 жыл болду. Ошонун мисам чегинде өсмө чечип берүүңүздү өтүнөм сизден. Айыл өкмөт, аким өкөңөрдүн ишиңерде, ровод үчөөңөрдүн. Ушундайларды дароо чогулуштан кийин баарын кабыл алып, кабинетиңерде тактап абдан, андан кийин жардам бергиле. Түшүнүктүү, Кийинки микрофондор. 4-чү микрофон. Атыңызды айтыңыз. Байзак айылынын тургуну болом, Ногоева Жанна. Менин проблемам уулум азыр 27-чи мекемеде жатат. Азыр балам ооруп атат. Жүрөгүнөн дем ала албай атам деп мен кечеги күнү жолугушууга баргам. Эмне болуп камалды эле уулуңуз? 157 статья менен. Не кылмыш? Домогательство. Анан азыркы учурда балам ооруп турат да. Кече барсам аябай арттап кетиптир. Дем ала албай атам, ама кыйналып атам дейт. Анан мен жолго чыгайын деп аткам негизи. Анан кайра ошо балам састымолоп калганына байланыштуу ошол мекеменин начальнигине кирип арыз менен кайрылып эме кылайын дегем да. Рентгенге өзүм акчасын төлөп да рентгенге түшүрөйүн деген баламдычы. Анан сизди бушакка келериңизди. Кылмыш кылганы чынбы, болгонбу? Эми мен доказательство кылганбы, барбы? Эми бир кыз эле 3 немеге жазганда 3 балага 3 чыккан районго жыныстык кылмыштар боюнча. Домогательство. Значит, мен балама райым сурап бизге кайрылайын деп түнү менен жол жүрүп келдим да. Сиздин астыңызда эле 1,5 саат мурун келдим. Анан сизге канча жолу өкүм эме өтүнүч кат киргиздим. Канча жашта балаңыз? Жетпей койду. 22 жашта. 22 жашта үйлөнгөнбү, үйлөнбөкпү? Үйлөнгөн элек биринчи жолу. Биринчи кылмышыбы бул же дагы барбы? Жок, биринчи жолу кылмыш. Иш боюнча биринчи. Анан ушул өкүнүчүм сизге такыр эле колубузга жетпей койду. Менде жанагы ырайым бере турган комиссия бар, ал 15 кишиден турат. Депутаттар бар, башкасы бар дегендей. Жазыңыз, мен ошолорго жиберейин, ошолор чечим чыгарып мага жиберсе анан
да киргизип келдим. Карап көргүлө, комиссия эмне деп чечет, анан алып келесиңер. Айт. Ушул мага окшогон эле 90 ата эненин суранычынан келдим да, дагы бир. Мага окшоп эле ыйлап күндө сизге өтүнүш жазып 90 эне ыйлап уздоп жүрүшөт, мага окшоп элечи. А жерден эми 154-төн 158 статьяга чейин бар. Кээ бирөө СИЗОдо, кээ бирөө уже кесилип кеткен. Эми ушул ата энелер көп эле сизге жеке кабылдооңузга кире албай атышат. Бунда деген бул жерде коом түзүлүптүр, коом түзүлгөн. Ошо коомдун башчысы сизге дагы жеке кабылдооңузга кире албай келет. Уруксат берсеңиз, ошо мени, ошо коомдун төрагасын кабылдооңузга кабыл алып койсоңуз көптөн көп суранат элек да. Мен убакытым болгондо айтам, жазылып коюңуздар, убакыт болгондо айтам. Помощнигиме бериңиз. Биринчи микрофон. Мен Базарбаева Батма, Байзак айылынын тургунумун. 94-жылы жер участогу бөлүнүп берилген 17 сотуу жер. Анан кийин ошону ушул убакка чейин пайдаланып жүргөм. Орто жерден жолдошум каза болуп калды, 6 бала менен калдым. Анан эми 2 жылдан бери эле Алик, Жунушали Алик деген бала жеринде талашып эле фундамент куйдуруп айтат балдарыма. Же болбосо ал баланын Колуңузда не документ бар? Тамы Не бар колуңузда? Баарыбызга ушундай документ берилген эмес. Анда документ жок жер экен да? Ал жерде налогун төлөп жүргөм ушул тиги мен пенсияга чыккача. Канча соттук эле? 17 сот жер. Анан башка жерим жок. Анан эми ошо 2 балам мына аркы жерде квартиралап жүрөт. Тиги баланын болсо салып алган тамы бар ошол эле жаныбызда. Бир участогун сатып ийген бияктан. Документ жок болсо эми салууга уруксат берүүгө мүмкүн эмес да, Садыр Нуркожоевич. Аны трансформация кылмайынча эртең. 2 гектар боюнча курулуш министри менен аким тыгыз иштегиле дагы ГИК үчөөңөр. Тез арада баштагыла как раз ушундайларга бересиңер. Анан үйүмө келип апты да кайра коркут үркүтүүлөр болот да, сен кол коюп бер, биз 2ге бөлүп алалы деп. Мен бөлүп бербейм, мен деген тиги болбойт. Анда жок, эгерде документиңиз жок болсо, сизге да жок. Элге, мамлекеттин атынан салабыз дагы бөлүп беребиз. Сиздин балдарыңызга квартира беребиз. Мына 2 гектарга деле баштаса, азыр баштаса 1,5 жылдан кийин бүтүп, уже ишке киргизбейбиз. Эксплуатацияга берип койсок болот. 35 жыл чыдаган, 1,5 жыл чыдап койсоңуз, 2 балаңыз квартиралуу болот экен. Туурабы же туура эмес айтамбы? Все, баштагыла, тез арада баштагыла бияка. Сиз менен көрүшүп атканыма кубанычтамын. Мен сизди депутат кезиңизде иштемегениңизден бери билем. 14-жылдары биз Однокласс сайтынан сүйлөшкөнбүз. Ошол кезде сиз өзүңүздүн китебиңизди атыңызды айтыңыз. Бегали Токтоматов. Өзүңүздүн китебиңизди колтонмагыңыз менен деп сурандым элем. Бул биринчи маселе. Экинчиси, президент мырза, бул менин кайрылуум жеке гана мен эмес, менин жакындарымдын, туугандарымдын жана досторумдун атынан деп кабыл алышыңызды өтүнөм. Биз мына 1,5 жылдан бери үй бүлөлүк алдамчыларга алданып, 7 мамлекет коргонго, президент мырза, 7 мамлекеттин коргонго баш аягы 10дан ашык арыз менен кайрылгат менен кайрылдык. Биринен бирге түрткүлөп, айланып келип, 3-чү круг болуп, кайра эле мурда биздин ишибизди жаап салган райондук ички иштер бөлүмүнө кайра келип турат менин ишим азырчы. Ошого эми сиз журтадасы катары ушул коррупциялык схеманы чынжырчаны бир сиз гана үзө аласыз деген үмүт менен сизге журтадасы катары үмүт менен кайрылып атабыз. Өзүңүздүн кампоруңузга аласыз жана жардам бересиз деген үмүттөбүз. Түшүнүктүү. Ушул аябай чоң проблемага айланып баратат да биздики. Алдамчылар көбөйүп атат. Биздин баягы элибиз дагы аябай ишенчээк келет, анан кийин баягы мындай финансылык жактан мындай сабатсыз келет дагы, оңой акча десе эле, ошогон баягы берилип кетип эле анан барып туруп акчаны ушундайбы, берип койгонсуңар да, моңонча кылып берем десе. Эми биздин колубузда бүт далилдер, кагаздар, видео кайрылар баары бар. Бул жерде ошондой пирамидага алданып атасыңар да, пирамидага алданып атасыңар. Анысын билбейбиз бизге баягы. Бул пирамида ошол, пирамида. Түзүп алып, аферистер ушундай келип сала кой акчаңды, 100 миңиңе ай сайын 30-40 миң, 50 миң кошуп берем десе эле, ошогон бере салып эле анан азап болуп атат да. Бул боюнча мен күнү түнү дебей министрди иштетип атам, ГКМбин иштетип атам, барып ушундай башталган жерди барып баса калып туруп токтоткула, элге түшүндүрүп айткыла деп.
Анан барып туруп кармап туруп камап койсо, ушул залдын ичинде отурган жарым мыңар эле акча берип койгондор. Кыйкырып ошону бошот, бул биздин акчабызды бошуп койсоңор таап бермек дейт да. Балянын бал жок жеп койгон, сиңирип кеткен акча болуп атпайбы? Ушундайларга берилбешиңер керек да, ушундай бир ишенип кетпешиңер керек. Канча сом жоготтуңар эле? Жалпы жонунан 28 миллион. 28 миллион сом алдаттыңар, а булар үй бүлөлүк аферисттер болуп чыктыбы ошондо? Бүт далилдер бар, просто булардын колдоочулары күчтүүбү же камактабы азыр же алар камакта эмеспи? Жок, камакта эмес, жүрөт. Билесизби сиз, барбы маалымат? Садыр Нургожоевич, уруксат берсеңиз, ГСОнун бөлүм башчысы келген бул жерге, сыртка чыгып азыр кабыл алып баштактайлычы. Кабыл алгылачы, кабыл алып туруп анан эмнеге камакта эмес алар? Булардын мындайлардын баары камакта жатыш керек да. Имуществолорун конфисковать этип бериш керек буларга. Кайра кайтарып бериш керек, жарым жартылай болсо дагы. Баягы жана Ихлас дегендикин жарым жартылай кайтарып бердик го, ана строительный аферисттердикин. Ошондой кылып туруп кайтарып бергиле булардыкында, колдон келишинче. Түшүнүктүү. Ички иштер министрлиги силердин ишиңер. Үчүнчү микрофон.